дендарабы болуп көпкө чейин ишене албайм мен. Биздин элди кандай бактылуу эл деп эсептейсизби? Шайтан аралаган доорго келдик да азыр. Дем берген сөздөрдү сүйлөп жүрөт, бул эми түшүнүктүү. Баары өзөтөт экенбиз, бирок эл калат, жер калат дейт го манаста деле. Үмүт артып, добуш берип көрдүңүз беле? Биз шайлаган адамдар эл мүдөөсүн актаган жок. Бул тазалар келиш үчүн эмне кылыш керек? Дэн Сяопин эле кече кийинки Дэн Сяопин элин жыргаткан экен. Эски муун тууралуу оюңузду билгим келет да. Өткөндү таанып билбей туруп, жаңыны жаратыш кыйын. Эгемендүү Кыргызстанды дагы көрдүңүз. Биз кыргыздарбыз дегенге жетиштик. Мунун эмнеси жаман? Руханий элита тууралуу көз карашыңыз кандай? Улам бир келген падышанын колунан сыйлык менен кошо башкасындагы жулуп ала тургандарды көрдүк. Эркиндигиңизди бир кыскан, аны өзүнчө бир чырмаган бир нерселер барбы? Мен оюмча, эркиндиктин да чегинен ашып кеттик. Чыгармачылыкта Чындап эле жок болуп кетчү өлкөбүзбүчө кандай? биз бүгүн ойгонбосок, эртең кеч болуп калат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде статус көрсөтүүнүн кезектеги коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз элине аттын кашкысындай таанымал эжекебиз Саламат Садыкова болмокчу. Биздин студияга кош келипсиз. Кушулак болуңуздар. Элге өзүбүз үлгү бололу деп маектин башында ушул бет кап тагуу, анан колду атайын жанагындай чачкычтар менен чачыратып ушинтип жүргүлө деп инструкция берип коелу. Сүйлөп аябай ыңгайсыз экен. Ошо. Бирок ошентсе дагы муну алып кое берели. Тантебизим. Ушундай күндөрдү да Кудай көргөзүп атат бизге. Ооба. Айтор тынччылык болсун. Арты жакшылык менен, Үйдө негизи кандай чараларды, мындай коопсуздук чараларын көрүп атасыз негизи? Ой айланайын. Мына чыгармачыл адамдар марттын башында эле үйгө отуруп калганбыз. Ооба. Театр, филармониялар жабылып, анан эсибиз экиге бөлүнүп, дендарабы болуп, көпкө чейин ишене албайм мен, бул эмне деген жорук, эмне деген заман болуп калды деп. Анан бара-бара маалымат ушунчалык көптүгүнөн тиякты буякты карап, тобо кылып, жакабызды кармап, эл жасаганды жасап, жанагынтип минтип спрей дегендерин баарын камдап тизип койдук. Бала чакабыз да үйрөнүп калды. Эшиктен неберелерим топулдап кирип келатып эле деп колдорун тосот, айланайындар, ушинтип калдык айланайын. Биз өзүбүз дагы телевидениеден үйдө болгула деп, үйдө отургула деп айтып атабыз. Бирок эми жумушка байланыштуу кимдир бирөөлөр ушинтип элге чыгып, элдеги болуп аткан маалыматтарды, аркы-терки окуяларды билдирип туручу да бир өзүнчө бир каражат керек экен. Ошол маалымат каражаттарынын биринде мына биз иштеп атабыз. Сизди дагы айласына чакырып алдык. Анткени сиз дагы ошол элге айта турган кебиңиз бар дегенде ушундай кырдаалда. Анда биз маекти баштай берсек, мындай жөнөкөй эле суроодон баштасак, өтө татаалдаштырбай. Бакыт деп эмнени түшүнөсүз? Бакыт деген эмне? Бакыт деген сөздүн артынан ошол бири билип кубалап, бири билбей кубалаган үчүн менин оюмча бүгүнкү күндө мына ушул заманга жеттик. Оюбуз асмандап турат. Ошол бир жакшы акын жазган экен. Бирөө жүрөт бирди издеп, бирөө жүрөт миңди издеп деп. Ошол бактылуу болуп туруп дагы башкалардан өзгөчөрөөк бактылуу болсом экен деген ач көздүктүн ошол төгөрөгүндө көз салсак, бакыттын өзү кыры көп экен, сыры көп экен. Ошонун маңызына, маанисине жетип өмүр сүрсөм деп ойлонгон киши аз экен азыр. Менимче бакыт деген бул өзү Алла Тааланын бизге берген бир чоң сыйы. Баягы жаралгандан адамдын өзүнүн өзөктүү, өтөлгөлүү өмүр жолунан карап көрсөк, оюң түз болсун, сөзүң түз болсун, анан жасаган ишиң ак болсун деп коет эмеспи? Мына биздин урпак ошентип чоңойдук да. Менимче бакыт деген бул өзү ошол жарык дүйнөгө келгениңе, жарык шоуланы көргөнүңө, анан минтип мөмөлүү дарактай өнүп өскөнүңө шүгүрчүлүк келтирүү деп ойлоймун. Кыргыз элин аралап жүрөсүз, өзүңүздүн өнөрүңүз менен дегендей көп жактарга барып жүрөсүз. Эми жалпы бүтүндөй элде бул бактылуу эл, бул бактысыз эл деп бөлүш албетте бул туура эмесирээк, бирок ошентсе дагы биздин элди кандайча эсептейсиз? Биздин эл бактылуу элби? Мына статистиканы карасак, жакырчылыктын саны мынча деп атат. Ар кандай өйдө ылдый көрсөткүчтөр бар дегенде, ошону баарын эске алганда, руханий жагынан да эске алганда, биздин элди кандай бактылуу эл деп эсептейсизби, же
өспөй өнбөй улам эле өнөйүн десе кайра артка кетип аткан ушундай бир бактысыз эл деп эсептейсизби? Жок, Кудай сактасын. Биздин кыргыз деген улуу элдин тамыры көөн элдерден экенбиз. Байыркы элдерденбиз деп айтып жатпайбы? Ошол жагынан алганда биз эң парасаттуу, эң акыл калчаган, данышман, ушундай бир ой салган, ошондой тамыры терең элдерденбиз. Болгону мына заман эл жаңырып, жер жаңырган сайын ошол элдин баягы заман тили менен алганда генетикасына, тек түбү тамырына кызыгып атып, анан кийин ар кандай бизди түргө салып атпайбы азыр? Өз турпатыбыздан жанып кетсе экен ушулар. Өзүнүн ата бабадан калган нускасынан адашып кетсе экен деген шайтан аралаган доорго келдик да азыр. Негизи кыргыз эли ушул жарык дүйнөдөгү эң бир бактылуу элдерден деп ойлойм мен. Эми сиз элге таанымал адам катары кайсы жерлерде маек бересизби, же кандай бир билдирүү жасайсызбы, же кандай бир өзүңүздүн ушундай бир айтууларыңызда элдин мындай бир рухун көтөргөн, дем берген сөздөрдү сүйлөп жүрөт. Бул эми түшүнүктүү. Албетте элдин назарында турган адам ушундай элге дем бергенчи. Бирок ошентсе дагы кыргыз элиндеги, кыргыз өлкөсүндөгү сизге мындай жакпаган элге мүнөздүү бир 3 нерсени айта аласызбы? Кыска кылып элечи, моол деп. Эми өз элибизге мүнөздүү ошол Балким жалкоолук же жок. Мен бала кезимден өзүм көкүрөгүмдө бир кондуруп уютуп өскөнүбүз. Бул сөз тыңшаган эл элек. Руханий дөөлөттөргө көбүрөөк баш урган эл болчубуз. Мисалы, биздин балалык кездеги коомдогу балдар, жаштар китептен баш үзбөйт эле да. Азыркы балдар жок деңсеп атат. Алдында турганды көрбөй дагы бир ошо асмандап калды. Мындай бир тобо кыла билбөө, тобосу жок. Дымакты кое бердик, мурунду асманга илип койдук. Мына ошол жагынан алганда биз кыргыз эли азыр менин баамда мына коомчулукта дагы мына Instagram деген бир дүйнөдө мен ушу жаштарга ыраазы болом. Баары бир анткен менен көкүрөгү мындай жарды экенин моюндаган жаштарыбыз бар арасында. Чындап ушундай көрөнгөлүү эл экенибизге суктанып, ошону ырыңызга караганда көбүрөөк сөзүңүздү уккум келет деп руханий жактан суусап турат да. Мына ушул жагынан алганда баары бир улут өлбөйт деп ойлоймун. Бул эл болгондон кийин элдин тамыры, баягы жердин тамыры бул дүйнөдөн ким өтөт? Баарыбыз өтөт экенбиз, бирок эл калат, жер калат дейт го манаста деле. Ошонсоңарындай ошол асыл сапаттарыбызга эгер кайрылып бир жакшы жолго түшүп алсак, биз мындан дагы жакшы бакыбат дүйнөнү таңдандырган элдерден болобуз деп ойлойм мен. Саламат эже, сиз өнөр адамы болгонуңуз менен сиз жарансыз электораттын ичиндеги добуш берүүчүсүз. Буга чейин бир топ шайлоолор болуп өттү. Ошол шайлоолорго өзүңүз катышып, добушуңузду берип, ушул адам келсе жакшы болот эле деп үмүт артып, добуш берип көрдүңүз беле? Ооба. Шайлоо сайын бара бербеген кишилерденмин мен. Бир өмүрүмдө анык билем бир 3 жолу шайлоого баргам. Өзүңүз каалооңуз менен, өз каалоом менен ошо жогорку бир жакшылык болот деп ишенип 95-жылдарда бир шайлоого бардым окшойт. Андан кече кийин анан 2006-жылдарда бир шайлоого бардым. Андан кийин черек дагы бир мына кече 2010-жылдардан кийин бир шайлоого бардым. Ошо болгону 3 жолу шайлоого бардым. Биз эми баягы фамилияларды атабай эле коелу, бирок биз ушул процессти сүйлөйлү. Шайлоочу катары катыштыңыз, ушул киши болсо дедиңиз, добуш бердиңиз. Анан үмүт акталдыбы, кандай? Эми азыр бир өзүңдүн оюңду айтуудан жети өлчөп бир кесишке такалып турабыз. Мен айтсам, менин жеке пикирим болуп калат. Элдин мүдөөсүн актай алдыбы десек, бул жагынан ошол шайлоочунун артында эл жатат да. Бүтүндөй бир мамлекетибиз, Кыргызстан деген ажайып касиеттүү жерибиздин өңүтүнөн алып караганда азырынча жок. Биз шайлаган адамдар эл мүдөөсүн актаган жок. Толук түрдө актай элек. Ооба. Баягы
тазалар келиш керек. Тазалар келсе ушул саясат оңолот, экономика, маданият оңолот деп жүрбөйбүзбү? Сиздин оюңузча, жеке субъективдүү өзүңүздүн оюңузча, ошол тазалар келиш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Эми тазалар келиш үчүн бул биринчиден бардык нерсе Кудайдан экен, жараткандан экен да. Мен ушуга ынандым. Мына бу мамлекеттердин азуулуу дүйнөнү чеңгелиме батырсам экен деген 2-3 мамлекеттин бири мына ушул турган Кытай мамлекетин азыраак окуп көрсөм, мен тарыхчы деле эмесмин, бирок Дэн Сяопин эле кийинки Дэн Сяопин элин жыргаткан экен. Карапайым элим курсагы ток болсо экен, Реформатор. Ошондой болгон экен, мамлекетим кичине бакубат болсо экен деп ушул киши накта кызмат кылып кеткенин айтып атышат да. Андан кийинкисин айтпай эле коеюн атын, сиз айткандай аны деле чала сабат, 7-эле класс немес билими бар деп айтып атышат. Эми ушинтип отуруп эле ушул дүйнө элинин көйгөйү, анын ичинде биздин дагы көйгөйүбүз. Азыр ушул кезде жаштар көбүнчө кыйкырык салып атпайбы? Диплому бар келиш керек, Гарвардты бүткөн, Оксфордту бүткөндөр дейт. Айланайын, Гарвардты, Оксфордту бүткөндөргө жаңы эле суктанып бүтө электе көчөгө чыгып алды жаштарыбыз, жылаңачтарды алып келип жатабыз. Мындай маселелер көп да, айланайын. Ошо дүйнө таанымы бийик деген сайын өзүнүн элин, жерин сыйлабай аткандар көбөйүп кетип атат. Анан кантип анан биз кимди шайларыбызды азыр баш айланып турат. Өзү Кудай тааладан буйруп насип кылып эле өзүнүн элим ай, жерим ай деген бир ары намысы бийик, ошол жаным курман, менин арым, намысымдын бардыгы элим үчүн деген бир азамат келиш керек да өзү. Жана шайлоонун арты майлоо болбойчу. Сиз жаңы жаштар тууралуу, жаңы муун тууралуу бир азын-олок сөз козгоп айтып өтүп атасыз. Ошол эле учурда эски муун тууралуу оюңузду билгим келет да. Эски муун тууралуу айта турган болсок, мына булар деген баягы советизмден, баягы ленинизмден, баягы ушул советтик аң сезимден арыла элек, ошон үчүн өнүкпөй атабыз. Мына алар деген ушундай бир начар пикир айткандар дагы бар да. Анан жок, ошол эле учурда эскилерде дагы нарктуулар бар. Ал кезде мындай жечү эмес, ишчи эмес, урдачы эмес, жанагындай социалисттик пландарды ашыгы менен аткарган эмгектин баатырлары чыккан деп алкагандар дагы бар. Ошол эле учурда завод фабрикаларды тоногон, билинбей мамлекеттен көп акчаны жымырган адат бизде ошондон калган деген дагы бар. Ушул эски муундун плюсу менен минусу тууралуу коюңуз. Айланайын. Эми өткөнгө кылчайбай туруп, өткөндү таанып билбей туруп, жаңыны жаратыш кыйын. Өткөндү танган бул анда демек ата энеңизди таанып, мен асмандан түшүп калдым, алма биш оозума түш деген оокат болуп калбайбы? Ошондуктан мына өткөн замандын жакшы жагын айткым келет. Эмне үчүн дебейсизби? Өткөн замандын бир мен билген көз карашымда назары ток болчу, коомдо тынч болчу, эл уйгу ар ким 7 дубанда 70 киши чыгып 70 түрдүү ой айтчу эмес. Баарыбыз бир жолдо, бир максатта ушундай бир өз оокатыбыз менен, өз казаныбыздын төгөрөгүн билген элек да. Мындай айтканда, адеп, ахлак бар эле. Ошол жакшыны үлгү тутат элек. Ошол эле сиз айткандай мал чарбачылыгында ким жакшы төлө алып атыптыр, ким дыйканчылыкта жүгөрүсүн жакшы быйыл ошондой бир жемиштүү болуп атыптыр. Ушунун баарын көрбөстүк го биз. Коомдо үлгү тутарлык, мындай айтканда идеология деп коесуздарбы? Адамзаттын бир алдында бир жарык бар эле. Азыр кечирип коюңуз, көчөгө чыгыңызчы, сизди же мени бирөө үлгү тутарлыктай бирөөнү көрөсүзбү? Азыр баарыбыз көкүрөгүбүз менен сүзүп өтүп калдык. Адамзат жөнөкөй эле адамдар, мындай жакындасаң жабышып алат, алыс кетсең тааныбай калат деген сыяктуу. Ушундай бир сыйка, жылтырак болуп калдык. Жанагы сырттан келген жылтырак утурумдук материалга кандай жабышкан болсо, адамзат дагы ошондой сырты жылтыракка жүгүнүп калдык. Же болбосо бир мансабы бар, кичине бир тыңырак ат мингендерге жүгүнүп калдык. Адамдын өзүнө, боюна, оюна отуруп мындай муюп бир кулак төшөгөн адам барбы азыр? Ошон үчүн өткөндүн жакшы жагы көп болчу. Тарбияга адам өзү ынак болчу. Анан айыл түрүлө ошол кеп билген кишиге кулак төшөйт эле, мындай айтканда. Жок дегенде билбесе бала чаканы отургузуп туруп, мынаны окучу, мына китеп эмне деген китеп экен деп бизге жанагы Эртөштүк, Курманбек эмненин баардыгын ошо бала чака биз балалыгыбыздан таанып өстүк. Ошого ата энебиз өзү кулак төшөйт эле, окугулачы деп үнүбүздү чыгарып. Эми айта берсең, ошол жанагы
түрлүү салалардын түрлүү өңүрдөгү мыктынын атын билет элек да, мындай айтканда. Ушул Баткенде жатып, Ошто ким пактанын мыктысы болуп чыгыптыр, күжүрмөн экен эмгектен алдыга чыгыптыр деп телевизордон ошол да эмгекчилердин эмесин күрүлдөтө берет эле. Азыр кечирип коюңуз, ким каалаган үйүндө этегине баскандын бардыгы жылтырап калдык баарыбыз эле. Кылтыңдап эле телевизор талашып калдык. Бул жакшылыкка деле алып барбайт го дейм бул. Сиз мына советтик доордо да көрүп калдыңыз, ошо чыгармачылык чыйырыңыз ошол жактан башталды, билим алдыңыз советтик учурда. Ошол эле учурда эгемендүү Кыргызстанды дагы көрдүңүз. Экөөнүн бирөөсүн гана тандоо керек болсо, кайсынысын тандайт элеңиз? Кайсынысында жашаган сизге мындай комфорттуу эле, кайсынысын тандайт элеңиз? Мен албетте эртеңки урпактардын дагы камын ойлойбуз да. Алар дагы бир эл сыяктуу ошо тыңгылыктуу бир оокатына тирилигине бекем ошондой бир жакшы орозгер күтсө, жашоосунда бир жарыгырап өмүр сүрсө дейбиз да. Ошол жагынан алганда эгемендүү эркин мамлекет болгонубуз бул баасыз, кунсуз мындай эң баалуу кундулуктарыбыздын бири бул биздин эгемен эркин мамлекеттүүлүккө жеткендигибиз. Ал эми ошол эркин мамлекетибиздин түзөлүшүнө ар бирибиз үйдөн отуруп арыктын четинде отурабызбы, бакчанын дарак отургузуп, бардык жерде бир эле азыр көбүнчө адам барга тойбой, өзү да тойбой наалып калбадыбы азыр адамзат. Бар күнөөнүн баарын эле жогору жакты карап айтып жатабыз. Ушу 7-кабат менен 6-кабат күнөөлүү деген сыяктуу да. Ал өзүбүздүн ыйманыбызды өзүбүз ошону эркиндик деп атпайбы? Анткени ким кантип ойлонгусу келсе, кантип туйгусу келсе, кантип сезгиси келсе, сезип атабыз. Кандай таасир алсак ошону айтып атабыз. Мына ушул эркиндик, мунун эч өрөн-төрөнү жок дегендей түшүнгөндөр да бар да. Жок, ушундан келип биз адашып жатабыз. Жанагы эки үйдүн башын бириктирбей, эки кишинин башын зериктирбеген ээн ооздорду биз көчөгө чыгарып алдык. Эркиндик дегенди мен мындай түшүнөмүн. Босогодон сырткары чыкканыңда, мына бөлөк өлкөлөргө барганыбызда кадимкидей мардайып, мындай туубуз бар өзүбүздүн, өз паспортубуз бар дегендей, өзүбүздүн аспабыбыз менен, өзүбүздүн жомок намасыбыз менен, жанагы манасыбыз менен ошентип чет элге барганда босогодон 6 кадам сыртка чыкканыңда илгеректеги турмуш бөлөк эле да. Аны айтпай эле коелу, туурабы? Азыр кыргыз деген элбиз биз. Биз кыргызстандыкпыз. Биз кыргыздарбыз дегенге жетиштик. Мунун эмнеси жаман? Мына батышка барсаңыз дагы бизде кыргыздар келди дейт. Күнчыгыш өлкөсү, Жапондо канча жүрдүм мен, Жапон өлкөсүндө айлап жүрдүк. Кыргыздар ушунчалык бир терең, ушундай бир таза эл экенсиңер, анан бай эл экенсиңер руханият жагынан. Эч нерсеңер али бузула эле экен деп суктангандарын көрүп угуп келдик биз. Себеби жанагы биздин көөнө элдик маданиятыбыздын баарын бузбай түзбөй, мына шырылган чапан сыяктуу биз сактап калыптырбыз да. Көп эле анысын жоготуп койбодубу? Мына ошол жагынан алганда эгемендүүлүккө жеттик. Кудай буйруса эркиндик деп эле үйдөн отуруп алып эле сеники меники дей бербей, жалаң эле мына курсактын немесине түшүп калдык да биз, ашказандын. Ошол мындай айтканда курсактын эмес, мына баш мээни тазартып, көкүрөктү байытканга учур келди да азыр. Эми мына биздеги саясий элита тууралуу ар кандай көз караштар бар, бирок сын көбүрөөк. Ичи чыкпаган, ичи толбогон, ушундай бир купулу толбогон пикир көп. Саясий элита тууралуу кеп өзүнчө болсун, бирок маданий, ушундай бир руханий элита тууралуу көз карашыңыз кандай? Деги ал барбы, болсо деңгээли кандай? Деңгээлине көз карашыңыз кандай? Ошол эле учурда деңгээли кандай болсо дейт элеңиз ушул боюнча? Эми айланайын, бул өтө адамдын бир жалпы мына өзгөчө биз мусулман элинин адеп ахлагынан келип чыгып карай турган болсок, элита деген бул ак сөбөк деген сөз болобу ошондо? Ошондо өзүнүн улуттун бир жакшы изги касиеттеринен келип жөнөлүп түздөлүп отура турган бир эл каймак. Ар бир экинин бири окшой албаган, бирок ошол эңсеп, ошол адамдын көзүн көргөн экен, ошонун айтканын уккан экен. Ошону мындай айтканда устат туткан экен деген сыяктуу чоң бир касиеттер жатат да. Бул жерде элита деген мына азыркы кийинки эгемендүүлүк алган жылдарда элита деген деңгээлге жооп бербей калдык.
Себеби жазмакерлер капа болбосун мына калемгерлер деле абдан жанагы неменин эт кайнатканда бир чөбө үстүндөгү немесин алабыз го. Ошондой көбүккө айланып калган сыяктанат. Жазган чыгармалары мыктылары да бар ичинде. Бирок мен окудум бир жерден Элита деп бул атка минерди же бир кыйын даңктуу баатыр болуп сыйлык алган эмес. Элита деп кандай гана күндөрдө болбосун эли бир кыйынчылыкка туш келгенде, коомчулук бир жарга барып такалып кептелип турганда башын көтөрүп чыгып ошол элинин муңуна зарына кошо үн сала алган адамды. Ушул нагыз эр экен. Ай ушул атанын баласы экен дейт экен. Мына ошол адамдар ошол элинин азаматы, элинин уулу, элинин мыктысы болот экен. Демек руханий дүйнөдөн алганда сиз салган суроого жооп берет элем. Мен кийинки соңку жылдарда көргөн жокмун антип Элимай деген мындай бир элине чындап жаны ачыган. Ошол мүмкүн чыгарманы жазып аткандыр, абдан түгөнбөйт 100 саптан. Бирок өзү ошол Элита отурган немеде Сарский селодо жакшынакай заңгыраган үйлөрдө отурган акындарды билебиз биз. Толстойго окшоп жаман алачыкта отурган жок да ал. Байларга теңелип, бектерге теңелип, мындай амалданып улам бир келген падышанын колунан сыйлык менен кошо башкасындагы жулуп ала тургандарды көрүп атабыз. Элита деген ал билбейм мен ошол жанагы жамачы чапан кийсе дагы Токтогул аталарыбыз, жеңи жок Барпы аталарыбыздын сөздөрүнөн көрөм мен. Мына булар нагыз элдин муңун эртеңки бүгүнкү мына биз көрүп аткан дөөлөттүү турмушубузду алар армандап эңсеп кетти. Бирок өздөрү жарытылуу бир жакаса карып кийим кийбеген угабыз да биз. Тигиден тепки жеп, мындан тепки жеп, жакшы ошол элдин муңун айтып койгондугу үчүн. Ошон үчүн менимче азыр Элита жок го дейм. Эми чыгармачылыктагы эркиндик тууралуу суроода. Чыгармачылыктагы эркиндик деп эмнени түшүнөсүз? Сиз өзүңүз эркинсизби? Жаран катары мына чыгармачыл чөйрөдө жүрөсүз. Өнөр чөйрөсүндө жүрөсүз. Бул эркинсизби? Эркин десе муну ырдаба, муну ырда деген эмес. Бул мындай кеңири мааниде өзүңүз эркинсизби же жүрөгүңүздү түпөйүл кылган ушул нерсе мага жакпайт, бирок мен тилимди тиштенип жүрөм да эми. Эмне кылайын эми? Бул менден көз каранды эмес экен, бул коомдон көз каранды экен, же тигил Асандан же Үсөндөн көз каранды экен деген сыяктуу мындай бир эркиндигиңизди бир кыскан, аны өзүнчө бир чырмаган бир нерселер барбы? Жок. Ошол чыгармачылык эркиндик тууралуу айтсаңыз. Менин көз карашымда жеке өзүмдүн мурдумдун түбүн айтпайын, чыгармачылык ушунчалык эркиндикке чыкты азыр. Чыгармачылык мына биздин Кыргыз мамлекетиндеги ошол эгемендүүлүк жылдардан бери караганда ким каалагандай теманы ким каалагандай огонду созуп жатат азыр. Мен оюмча эркиндиктин да чегинен ашып кеттик. Чыгармачылыкта бир маани маңызы барбы, аны бирөө эңсеп жатабы эртеси. Илгерки чыгармачылыкта болгон экен да, эл ошону менен уктап, ошону менен таң тосуп, мына ошол жагынан алганда санына эмес, сапатына баш оорутат турчу учурду эңсеп калдык. Эл өзү деле аны айтып атат. Кой дебейсиңерби дейт. Азыр койдор кожосу жок, байдер бажасы жок, көчөгө түшүп алдык. Чыгармачылык эбегейсиз эркиндикте жаркырап атат. Бул мыйзам ченемдүү нерсе деп ойлойсузбу? Ушундай болуш керекпи? Барып эйлениш керек деген ушундай жол деп ойлойсузбу? Же мунун такыры мындай болбошу керек эле дейсизби? Жок. Бекеринен айтылган эмес. Мына акылман, даанышман элибизди биз эл билбейт деп ойлойбуз да. Каалаган көргөндүн кебетесин кийип чыгып жылтырап атпайбызбы? Ал элди сыйлабагандык. Бекеринен даанышман эл карап отурат терезеден. Кимиси да кандай албасты болуп чыга калар экен деп. Элдин элебүүлүүсү бол, калктын каалоолусу бол, кадырлуусу бол деген сөз бекер жерден айтылган эмес. Элдин эңсегенин, элдин оюндагы бир мүдөөсүн, муукумун кандыра чыгарма жазып койдум. Мен элдин эңсесин оодара бүгүн керемет таңшып койдум дегенде биз алыс болушубуз керек. Чыгармачыл чөйрөгө бааны бул эл берет, анан мезгил аныктайт. Саясий кампаниялар башталганда эле атактуу адамдарды өзүнө тартып алмай бизде ушундай өнөкөт да. Ана алдыда эми Адырмол аты жаман оору боюнча өзүнчө чуу болуп атпайбы, бул да басылар, анан баягы саясий өнөктүк башталар. Анан азыр ошондой талапкер катары, мындай жакын партнер катары жүр деп тартып аткандар
болуп атабы? Деги эле болгонбу мындай саясий партияларга, депутаттыкка мындай бир сунуштар сизге? Эми шайлоо болгондон кийин эл көргөндү чогуу көрүп келе жатабыз. Бирок маселе мына сиздин өтө олуттуу суроо. Бул эл бүгүнкү менен эле жашабайт да. Эртеңки күндүн тагдыры чечилип жатат. Ошон үчүн шайлоонун артында элдин наркы бар дегендей, элдин кадыр баркы бар дегендей, ушу шайлоого бара жаткан азаматтарыбыз дагы эле мен айтам сизге. Кытайдын жанагы жылтырак көйнөгүн кийип алганды эмес, же бир кымбатыраак чапан кийип алган эмес. Ошо эл муюп чын эле уга тургандай, кичине бир жан дүйнөсүндө бир адалдыгы бар, бир кичине бир айтканда сөзүнүн бир мандеми бар нар жакта. Эртеңки күнү ошол өзү аттанып бараткан азамат дагы ойлонуп бир кичине бир уялып кала тургандай, шайлоо өткөндөн кийин дагы элиме кызмат кыла аламбы дегендей ары намысы ойгоно тургандай адамдар менен эл аралаш керек деп ойлоймун. Азыр соңку жылдарда карап көрсөңүз, кечирип коюңуздар, 24 саат ким телевизордон жакшы жылтыраган болсо, ал жашына да карабайт, анын башына да карабайт, башынын ичинде жел ойноп атабы, ошону ээрчитип алып шайтан оюндарга түшүп алдык. Элди мындай айтканда алаксытып, алдамай, убактылуу, жана фонограмма менен ырдагандай кеп да. Ошон үчүн даанышман элдин урпактары, мен ойлоймун, качанда болсо муюп жатып күй тыңшап, анан кийин ошол көкүрөккө уютуп сөз тыңшаган, ошондой бир улуу эл экендигибизди кайра тааныгыбыз келсе, эгерде биз ошол ким болбосун, ошол бек болгусу келеби, ошо руханий дүйнөгө көбүрөөк кол сунуш керек. Руханий жактан ачка калган эл эртең өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Ансыз да бизди адаштырып аткан тияктан бияктан кирип алды, төрүбүзгө кирип алган. Кудай сактасын. Аны башка элдерде айтып жатат, кошуна колуңдорчу. Ошо төрүбүзгө өтүп аткан таракандардан Кудай сактасын деп туруп, өзүбүздүн бийигибизди бийик деп таанып, кийигибизди кийиктей кадырлап, мындай сизин бизиңибизди жоготпошубуз керек да. Сизге сунуштар боло элек да, депутат? Мага эми бир учурларда бир жакшы мүмкүндүктөр келген. Мен өзүм абдан артка көп кылчая берген бир жаман кемчилигим бар. Баягы качан чокоюңду ийилип кой дейт го. Ошонун сарындай дайым ушу бурчта чокоюмду карап турам, каяктан кайсы жолдон келдим эле. Кой, тыныч жүрөйүн. Ар ким адам өзүнүн бир багытын, бир максатынын бул өмүрдө, өмүр ушунчалык кыска экен, өмүрдүн баягы айтат го. Суроосу көп, жообу жок деген сыяктуу. Ошол али бир өмүрдө бир нерсенин өтөлүнөн чыкпай жатып анан кийин мен баарын жайгарып жиберем дегенден алысыраак болушубуз керек да. Мен көп эле мүмкүнчүлүк келди, мен өзүм кетенчик деп койдум. Эми акыркы суроо, бир 2 мүнөттөй убактыбыз калды окшойт. Мо Кыргызстанды глобалдашкан ушул доордо бир майда чүйдөнүн арасына кирип жок болуп кетчү, чоң мамлекеттердин баягы шарында бир жок болуп кетчү өлкө катары көргөндөр бар да. Жеке сиздин оюңуз кандай? Биз мынтебиз, антебиз, могу максатка жетебиз дей берген менен өзүбүздүн үңкүрүбүздө ошондой чындап эле жок болуп кетчү өлкөбүзбүчө кандай? Ошондой кооптонуу бар. Биз бүгүн ойгонбосок, эртең кеч болуп калат. Бизге караганда мына кошуна казак туугандардын арасында таяк жесе дагы, кээде алып барып отургузуп койсо дагы, өзүнүн ошол билгенин тетияктагы азуулуу алпамыштардын тамырын, максатын, мүдөөсүн билген азаматтар келип үн салып атат. Көзүңөрдү ачкыла, эртең кул болуп калбайлык деп. Ошо мен кээ бирде мына элдер мына жерибизди айлайлы бербегиле деп ыйлайт го. Ошондо кээде түшүнчү эмесмин, эмне булар жер кайтарып эле жүрө береби деп. Ошо эл туура үн салып атат. Ошо элдин ичинде да билген бирөө бар да, элдин баарын эле билбейт дебешибиз керек. Биз ошо ата бабадан калган ала тоонун касиетинен айланайын, ошонун бир чымчым топурагын тимелечи. Ошол жанын ошо жерге байлап коюп, канжыгага баягы башын байлап деген сыяктуу. Мына кээде ызы чуу болгон жерде биздин төбөлдөрүбүз чыкпай коюп атпайбы? Ал элден алыс өзүн мындай бийик сезип калгандагысы. Сиз айткан маселе өтө бул оор кооптонууга алып келип койду азыркы заман. Бизди ичибизге кирип алган жана мен айткан таракандар эртең жөн эле сурабай туруп эле жеп коет бизди. Ошондуктан биз этият болушубуз керек, сактанышыбыз керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда бизге берилген убакыт да соңуна чыгып калды. Анда азыркы кырдаалга байланыштуу бая программаны баштаганда эмнеден баштадык эле, ошону
колубузга себеп алып программаны аяктайлы дагы. Бет кабы Элге. кийип алып, Бет капты немеге барып сырттан чыгып деле кийсек болот азыр. Азыр мону элдерге да айтып, элдер бизди карап турган болсо. Ушинтип калдык эми. Үйдө да, жолдо да, баардык жерде ушу жаныбызда. Чоң рахмат, Саламат эже, бизге атайын маекке келип ушу өзүңүздүн пикирлериңизди билдирген үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер статус көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Биздин кезектеги конок Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.